Сиз Германияга келдиңиз, колуңузда Германияда жашоого болот жана иштөөгө болот деген уруксат кагазыңыз бар. Бул вид на жительство болушу мүмкүн, эле окугандарга кандайдыр кагаздар болот. Ошол тууралуу кагазыңыз болгондон кийин А1ден баштап Б1ге чейин интеграционный курсту бүтүрдүңүз. Энди сизге тилиңиз аз болуп атат, немис тилиңиз. Сизге Б2 керек. Ошол Б2га кантип жазылабыз? Анткени Б2 курстары акысыз, акылуу курстар жокко эсе, ошол акысыз курска окуу үчүн Bundesagentfür Arbeit'tan уруксат кагазы алуу керек. Ошону мен азыр көрсөтүп беремин. Интернеттен мына бул сайтты табасыздар. Bundesagentfür Arbeit. Анан буну немисче да мындай орусча которосуздар. Төмөн жакка түзсөңүздөр мына ваш местный офис деп турат. Мына жерге индексти жазса чыгат мына. Дагы орусча которуп алабыз. Запишитесь на прием дейт. Адресиңиз бар жок чыгып турат мына бул схема. Ушул адрес менен терминге жазыласыз. Анан терминди алгандан кийин, терминди мына сайт менен жазылсаңыз тез берет. Мен 2 күндөн кийин алдым, болбосо Германияда 1 айга чейин күтүү мүмкүн терминди. Алгандан кийин барасыз да айтасыз, мен мына жерде иштеп аттым эле, менин иштегенге немис тилим жетпей атат. Же болбосо бир жакшы иш таап алайын дедим эле, эгерде Б2ды бүтүрсөм, менин жумуш таап кетүү мүмкүнчүлүгүм жогорулайт деп айтсаңыз, түшүнөт. Анан ошол жерден сурайсыз. Мен ошол Bundesagentfür Arbeit'тын сайтына катталдым эле, мага код керек деп сизге не аркылуу жиберет. Кагаз поштасы аркылуу жиберет. Анан сиздин бүкүл ошол работник менен болгон иш аракетиңиз, кат алышып, кат беришүү же цифровой документтерди жиберет. Же болбосо видео связь бардыгы сизге ошол сайттын ичиндеги почта аркылуу жүрөт. Анткени мага түшүндүргөнү боюнча бул Германияда ветрук мошенничество көп. Ошон үчүн бардыгы ошол сайт аркылуу болот деп айтты. Анан коркпой эле бара бериш керек, анткени ал жерде жумуш иштегендер